Assalamu alaikum урматтуу Нуркейз YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушуа кечиңиздер менен. Бүгүн 19-2-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат кечки 9 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мен кечинде прямой эфирге чыгып, ушул мага подсветканы коюп берген жана туманный химчистканы кылып берген балдарды тартканмын, результатын көрсөткөн элем. Эми бүгүн кечинде ушул форматта тарта албай калгандыктан бүгүн продолжение буюрса сиздер үчүн кылган иши боюнча бир сыйра көрсөтүп коет. Под музыка ойнойт. Бул жакта бул Нурбай Кожоев кызыгып калды. Жактуу көрөсүң? Жакты. Жасатасыңбы? Нуркейздин атынан скидка. Конечно, силерге окшоп барып, мен кыскасы ресимчи барат экен да. Болду. Так, мунун управлениясы туугандар телефондон управлять этет. Бул жерде приложение өзүнүн атайын LED лампа деген эмеси бар. Телефон кодун көрүп алдыңыздар да, так что бул жерде мына панелди управлять этесиздер, мына кызылга коюп аласыздар. Кыскасын айтканда, анан музыкага каратыш үчүн мына строп дегенди басып коесуздар, музыкага карап ойной берет. Анан Bluetooth жанырып алып музыканы көрдүңүздөрбү? Бул жерде Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер. Каналдын названиясын айтыңыздар. Жуман Муратов. Мурат. Жуман Муратов каналына фыкет подписаться болуп, фык этип комментарий жазып унутпаңыздар. Сиздер менен Жуман Муратов болду. Человек паук. Фык. Мындакта Элам Мусаев бар, Нурбай Кожоев, Чыңгыз Шер, дагы бир алтын тылы деген эмелерибиз бар эле кетти. Так, достор, ушул работаны канча саатта кылдык, кандай кыйынчылыктары бар, жана салондун ичи өтө приятный запах болуп калыптыр, жана туманный химчистка. Анан кандай кыйынчылыктар менен коет, баасы кандай, мындан башка кандай кызматтарды көрсөтөт, биз менен бирге болуңуздар. Мен бүгүн ушул житте тартып, атайын ошол видеону салбай турдум да, көрүп тургандай. Ушундай достор. Мына достор, ушул инилерибиз буюрса, ушул жерде кичинекей бир бокс алып алып, чакан, мындай жылуу экен, обогревательди коюп алган. Молодец. Ушул инилерибизден азыр бир сыйра маалымат алайлы. Мен билбегенден, мен айтпагандан башка кандай кызматтарды көрсөтөт, сиздер менен чогуу билебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейз каналынын катталуучулары жана биздин кыргыз бир туугандар. Биз ушул жерде досумдук коебуз, машиналарга подсветка коебуз, контурный подсветка, химчистка кылабыз, полировка, шумоизоляция, автозвук, шылса машина тюнинг эмне тиешеси бар, ошол бүт баарын кылабыз. Мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен болсо Чүй областынын Сыгата районунан болом. 96-жылы болобуз. Досумдук коебуз, ушу 1 айдан классташпыз. Анан канча жылдан бери ушул тармакта иштеп Бул тармакта мурун 1 жыл иштегенбиз, анан токтоп калып, анан кайра жакында эле бул жерге ачылдык да. Эми Москвада иштедиңер, Кыргызстанда? Москвада иштегенбиз ушул жакта. Кыргызстанда да мурун байкелерге жардам берип жүргөнбүз ушул тармакта. Мынакей, достор. Ийгилик, бүгүн буюрса биздин машинебизге азыр баштады, жанагындай эмелерди. Сиздер менен чогуу көрөбүз. Кечинде мындай мен TikToктон көрүп калдым негизи. Мындай капията койгон экен, ички салон жакшы көрүнөт экен. Мен дагы кызыгып жүргөм, анан бул инилерибиз чалып калды. Ушундай насип экен. Кызыктын баары алдыда. Кызыктын баары алдында. Красавчик мейли. Достор, азыр жанагы бун өзүң айтсаң, мен Сухой туман бул болсо ушул ичиндеги жаман неприятный запахтарды жоготот. Печка обычно ушу печканын ичи сасыйт, анан полдор сасып кетет да. Анан таксисттер постоянно машинада отургандыктан тердейбиз, ошонун баары ошол жакта калган запахтарды жоготот. Азыр бул сый калсын буякта. Анан көрсөтүп берем. Бунун ичинде эмне өзүнүн бир жидкость бар, буякта жидкость бар өзүнүн. Ошондон. Мына азыр ушул Шкода Октавия, достор. Салондун ичи бирок тамегисизденіп калыптыр. Анан химчистка кыламын деп дагы маягын азыр ачып көрдү. Бул тууганыбыз. Каяктан көрүп келдиңиз, тууган? Такси Москва дегенден көрүп келгенбиз рекламада. Кандай мындай бирөө жасап эле тааныштарда? Бир иним жасап жакшы экен, сизге дагы рекомендую дегенден келгенбиз. Мына достор. Алдыда чогуу көрөбүз кандай болот. Негизи мага да өтө кызыктуу болуп атат. Мындай мен дагы интернет тармактарынан эле көргөнмүн.
туман кылып алып, айнекти ачып алып, мынтип прикол тарткандарчы, мындай кандай жыт болот, эмне болот, ал да сиздер менен чогуу көрөбүз. Азыр бул кызып атат, а? Азыр иштетесиңби? Кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Буну ошол жактан баштайбы? Мына достор. Бу жактан чыгып атат могу эмеси, э? Наркы жагынан да. На. Ушундай болот экен. Печканын ичин тазалайт да, бүт обработка болот. Мынаны көтөрүп коесуң. Туман болуп кетти ғой. На, көрүп атасыздарбы? Алдыңкы терезеге шамал кылган немесинен бери чыгып атат. Мына сага. Эшикти жаап коелубу? Эшикти жаап коелу, болбосом чыгып кетет. Опа. На. Так, достор, мына процесс жүрө баштады. Мынтип апшыктан керектүү жерин акырын чечип алып, кетинде өздөрүнүн инструменттери болот экен. Билинип атабы? Коюлган полоса билинип атабы? Бирок мындай бир көргөн адамга билинбейт. Хром болуп жакшы билинип атат, сиздики сонун. Анан мен бул жакта Инстаграмында карап отурам. Мына бүт машиналерди жазаптыр бул жерде. Көрүп отурам бир четтен видеолорун. Так, кана жаңа видеосу чыкпай калды. Кыскасы телефондон эле полный управлять этет экен. Азыр бизге койгондон кийин дагы кандай болот көрсөтөбүз. Анан предпродажный подготовка кандай болот? Ошону берсеңиз айтып. Подготовка продажа болот, биз машинаны сатканга даярдап беребиз. Бул жакта отечественный машиналардын баары чийлетин пластик, катуу пластик. Бүт сызыктын баарын полировкалап кетирип, жапчаң болуп тур, ушунун баары билинбейт эчтеке. Ручкалардан бери бул жактын баары чийлгендин баары. Тармак тийерби, мына жактары, могу жактарын бүт полировка кылып, сызыктарды да кетиребиз. Химчистка болот бүт. Эми мындай баасына келип токтолгондо, химчистка пол 4 эме сиденья менен 4000 болот. Бул подсветка болсо ар кайсы машинага индивидуально, мисалы эконом класстарга общий комплект 7000 болот кан, сиздин подписчиктериңизге 500 сом скидка болот. Болду. 7500 болот. Optima Camry'lerге 9000'den болот деле, сиздин подписчиктериңизге да скидка 8,5 болот булар. 8,5. Бүт общий бутта көт, 4 эшик торпеда болот да. Жанагындай телефондон эле управление болот. Анан музыкага карап да коюп алса болот. Анан да шумоизоляция, ал бүт эле машинаныкы бирдей. Эшик ар кайсы деталь кылса болот, эшиктерди, потолок, пол, багаж, аркандан бери бүт полный болсо аркада коштот. А бул болсо машина 3 слой болот. Эшик биринчи виброизоляция, шума подготовка. И пол да 3. Потолок болсо 2, арт 3 болот. Ошол болгондо общий 3 слой болгондо 20000 болот. 20000. Анан колдонулган каражаттар кандай, гарантия барбы? Гарантия бар. Качество жагы кандай? Качествосы ошо качественный эле материалдарды алып өзүбүз заказ берип, ошо бизге өткөндө таксист Поло келди, кыргыздардан атак көбүнчө эле орустар кылдырат. Орустар ошо X-Type алганбыз, BMW, Mercedes-терди алабыз ошо. Так, анан мындан сырткары наклейка боюнча. Наклейка бар, госполоса 1500, бренд 1000ден кылабыз. Общий обклейка Optima'ларды 10000ден, Solaris седандар, эконом класс болсо 8500ден болот, акция болот азыр. Биздин катталуучулар үчүн ошондой. Ошондой, ооба. Андан сырткары тонировка. Тонировка ар бир эшик 500дөн, сиздин ошондой бияк 2 эшик, лобовой 1000, ошо менен эме болот, 2000 болот, сиздикине 1,5 болот. 500 сом бүт скидка берет. Скидка. Анан автозвук боюнча. Автозвук болсо, бул штатный кээ-бирлер жакшы чыкпагандар болсо, штатный эмелерин алып, колонкалар, динамиктерин алып, өзүнчө JBL, Pride ар кандай өзүнүн акчасына жараша коюп беребиз. Монитор коебуз, камера, задний вид чыкса. Мисалы ошол мафон менен, баягындай монитор менен 4 колонканы алмаштырып, артына видео задний вид камерасы менен канча болот ошондо? Кече күнү Соляриске кылдык. Соляриске установкасы менен 12500 болду. Камера, магнитола менен камера. Колонкаларды алмаштырган жок. Если колонка алмаша турган болсо,
2 пара 2,5 миң сом болот алмашканы менен. Устакысы менен. Ошондо Ошону 2,5 5 миң, 4 колонкасы 5 миң, монитор 12.500, 17.500 болот. аны алып келип беришет, а? Жок, биз өзүбүз. Өзүбүздөн. Өзүңөрбү? Өзүбүздөн. Ошонун ичинде. Аны кайсы жерден аласыңыз силер? Биз өзүбүз бул жерде партнерлорубуз бар. Эмеде Первый Нагатинский ошол жерде орустар склады бар. Ошол жерден бизге скидка болуп, биз ошол жактан алып келебиз. Кардардын табитиге карап, кайсы фирма жакшы, өзүңөр да предлагать этесиңер. Чөнтөгүнөн биз варианттарды ыргытабыз, мисалы, монитор кечеүнү байкеге айткан элек 8 миңден, 9 миңден, 10 миңден ушу жакшыраагын алып, ушу 12,5 миңге ошо менен кылды да. Мисалы, азыр мен камериге койдура аламбы ошо монитор? Көтөрүп аласыз, ооба. Камериге бар. Так ушундай, э? Же белки 21лердей чоң болуп калат. Мындай болуп ошондо. Планшет мындай чейин болот. Мындай болуп. Ал не ошол жерден kesесиңер же? Жок, бул өзүнүн ставкасы буягын бүт алып чыгат мунуларчы. Анан тиги өзүнүн ставкасы менен келип, муну алып салып, өзүнүн ставкасын коебуз да. Монусу менен чогуу алып. Ошондо чоң болот да, мынчалык. Мындай болуп. Анан мен дагы клип көрө берем. Клип көрө бересиз, таксометрди, бүт навигатор, бүт ушул жакта. Кадимки телефон болуп калат. Телефон болуп калат. Таксометрди дагы дейсиңби? Ошол жактан заказ алып, навигатор ошол бүт Таксометри деле, клиби деле, кыскасы бүт тантананын баары ошол жакта. Ошол жерде. Планшет. Кадимкидей эле, ушу заднийга салганда камера өкөйт кадимкидей артып. Мен өтө кызыктырып койдуңар. Мен буюрса жаз келгенде машинанын бир сыйра жасап баштайм деп, мына башы силер болдуңар. Мына чү дегенче эле. Парктроник кылабыз, алдына, артына. Дагы кошумча эмне кылабыз дедиңер? Кошумча ушу пока ушул кызматтар. Мына туугандар. Өтө мындай чөнтөккө капчыкка мындай айтканда ыңгайлаштырып бааларына. Негизи мындай карап көргөндө Москва жергесинде мындай мисалы кечиресиз, могу подсветканы башка эми биз эми кардарлар өзүбүздүн кыргыздар таксисттер болгондуктан арзан эле кылып атабыз да. Бул эгер башка жактарда минимум 15 миңден мен уктум. Кече күнү жаңы эле жаңа орус бирөө чалды, X5 E70 экен. Ошону канча кылып бересиңер дейт. Буларды эметкенде мен 11 миң десем эле как это дейт. Кандай болот дейт. Айтып 4 эшик торпеда, анан каласаң как у всех дедим. Мен ушундай десем кандайча дейт. Эмне кандай материал Кытайдан алып келесиз? Жок, ушул жерден алып десем таң калып. Мен жаңы эле дизайнинг центрга бардым дейт. Измайловага. 30 канча миң эсептеп бериптир ошо. Орустар эми анан хорошо деп качанкыга дейт, биздин эртең биз понедельникке ошо күн бош, ошого кел дедим. Келет дейм, ошо биздики ошо эң минималдуу эле, бизден азан жок. Мен өткөндө сага айттым го. Мен TikToктон көрүп калып, баягы копиятты жасаптыр. Анан меники камера эм 1 класс канча болот десем, 10 миң болот деди. Анан деп ниет кылып койгом. Как раз эртеси сен мага жазып атпайсыңбы? Мына туугандар, не деле кылып койсоңуздар, буюрса баарыбызда болот. Бул балдар деле жумушун кылат, кардарлар деле мындай довольный болот. Буюрса мындай бири-бирибизге ушинтип поддержка кылып. Мен деген мониторго жаман кызыгып жүрөм да. Мына машинанын ичинде монитор бирок звездный небо кыла элек го, бирок колдон келет алдачы. Звездный небо. Ал кандай болот? Эмне болот? Майбахтарда бар го, үстү потом. Көргөм. Алдындагы буюрса эми кылабыз анда жакында. Буюрса кыласыңар. Буюрса помещенияны чоңойтуп алсаңар, пока времени экен бул жериңер. Жаз келерде бир чоңураак бир нерсе таап алып туруп, кардарыңар да көп болот. Кудай кааласа биз тез келип турабыз. Сиздер да келиңиздер достор. Баасын бир сыйра уктуңуздар, башка жака салыштырып көрүңүздөр. Негизичи өтө арзан. Азыр алдыңкы эшикке коюп атат. Мындай негиз мындай карап көргөндө 10 миң, 8 миң десе, мынча кымбат дегендер бар. Мына, монун баарын чечип алып, мисалы эконом класс ушу Солярис, Kia Rio, убактысы 4 саат, 5 саат ар кандай ушундай болот да. Анан ушу жасап бүткөн. Анан булардыкы кичине көбүрөөк болот. Ошон үчүн кымбатыраак. Кандай байын бир байке келди, Mercedes айтат экен, бизнес, аны простой комплектация экен. Анан ошо подсветка койдурабыз деди эле. Анан болсо аныкын билбей эле биз ошо 9 миң деп, анан скидка деп 8,5 миңге кылдык. Көрсө аныкы өтө кыйын экен, ошкачларын ачыш, өзүнүн шумкалары болот экен. Тиги платинчилер ачыш кыйын экен да негизи. Канчалык машина кымбаттаган сайын эмеси дагы кыйын болуп калат. Мына достор, азыр буюрса эшиктерди коебуз. 4 эшикти пол анан жанагындай телефондон режимдерине управлять эткен. Кыскасы бар жогун көрсөтүп берет экен. Под музыка да ойнойт экен. Жанагы телефонуңду көргөзгүн эле. Могу жерде бирөө бир Nexia жасатып кетиптир. Азыр мен сиздерге мындай көрсөтүп коеюн.
Nexia жиынтысы екен. Ушинтип жасатып алып, мына Instagram'ымды калтырып коем. mck.auto.kz. Мындай поиск кылсаңыздар, бүт подсветка детейлинг, мындай мини детейлинг, бирок жасаган иштери көрүнүктүү экен. Бул жерде бул инвиз атай койдуруп, мен девушкама барып сюрприз кылам дептир. Анан жанагы наркы сүрөт аткан эле, девушкасы экөө түшкөн. Эми, конечно, данныйын көрсөтпөйбүз, болгону мындай сүрөт эле бар экен. Мынаке. Мынаке, көрдүңүздөрбү, достор? Монтип жасатып чыгыптыр дагы машинени. Монтип сүрөтүн жөнөтүп коюптур мына. Девушкасы менен колуну кармап. Молодец. Сиздер дагы ушинтип девушкаңыздарга, келинчектерге, жеңишкаларга, келин балдарга сюрприз кылыңыз. Мону не дедиң? Иә. Бул биздин кадрларга ушу келген сайын ушундай бир нерсени кошуп беребиз. Молодец. Молодец, Алла разы болсун. Чын Керектүү нерсе да. Мен сен көрүп туруп, мен өзүнчө ыраазы болуп кеттимчи, бул тууган. Чын. Мындай, жакшылыкты кылган адам мындай өзүнөн эле мындай билинет да, кылган ишинен элечи. Ушинтип көрдүңүздөр, достор. Молодец, Алла разы болсун, достор. Так, достор, азыр мына бир жагына бүттү, мынакей буюрса. Оң жак капталы полностью бүттү. Азыр мен келгениме 1-2 саат, 1,5 сааттай болуп калды, достор. Жанагы кымбат анан тиги бу дегендерге мен өз көзүм менен көрүп олтурам. Эми баягы көргөнүмдү айтайын, достор. Ким кандай кабыл алат? Бирок мээнети өтө эле күчтүү экен. Монтип ар кайсы бурчка тыгылып отуруп, жанагы эмелерин, шлангыларын сайып чыгат экен, мына окшогон көрдүңүздөрбү? Мынакей. Полный сайып ноолордун баарын ачып, мына жерин дагы көрдүңүздөр, жана ачканын. Анан азыр 1,5 сааттай болуп калды, почти 2 саат. Азыр эми сол жак капталы, анан астыга, поликтин астыга ошолору калды. Ошону койсо, анан панели турат экен алы. Бул жерде иш көп экен негизичи. Анан мен ушу кымбат экен дегендерге мен бир сыйра мындай көрсөтүп коеюн дедим да. Анан результатын сөзсүз көрсөтөбүз. Туманды көрсөтөбүз буюрса, жана туман химчисканы. Мынактан печкадан буф айдаганда, мынактын баары туман болуп кетет экен. Моягынан бери чыгып кетет экен. Соргон жагынанчы. Ушундай, достор. Так, достор, мына азыр полик жак коюлду, бут жак. Мына 4 жагы тең күйүп турат. Буюрса азыр панель менен могу аркы капталы калды, ошо жагын коюп туруп анан баарын көрсөтүп, жана телефондон LED лампа деген приложение менен көчүрүп алдым. Ошо жактан эле мындай светини ар кайсы түргө коюп, анан под музыка дагы коюп койсо болот экен. Жана өйдө мен силерге көрсөтүп өттүм. Безопасность жагыга мындай гарантия барбы? 100%. 100%. Зарядка эле да. Эми баягы сайылган зарядка эле обычный. Ошондон эле жейт. Бирок мындай ар бир келген клиентке мына безопасность жагын өтө мындай кылдаттык менен бар эле караш керек. Өрттөнүп кетип, күйүп кетип. Бөтөн элде, бөтөн жерде баягы аренда айдайбыз, выкуп айдайбыз дегендей. Сурап коюш. Ооба да, мынакей көрдүңүздөр, достор. Так, бул жагында поликтикини дагы ачып көрсөтөйүнчү. Эмне өзү бул койгон нерсе деп мага да кызык болуп атат. Бул мындай эме экен. Сон көрүнөт экен. Олтурган клиенттер дагы. Вау, дейт го. Так, кыскасы жигиттер, мына бар жогу болду буюрса. Азыр сиздер менен чогуу дискотека кылабыз. Ого, мына бир сыйра байкаңыздарчы. Азыр мына телефонго эмени өткөзүп атат. Приложение ошо жанагы несин эмететсиң мынан? Иә. Жанагы Приложениеси? бул мен не иш кылат, ошону түшүндүрөт өзүң. Бул жактан ошо свет алмаштырат. Анан Ушул жактан бүт управление болот да. Яркость, короче, яркость өчүрүп күйгүзгөн. Азыр музыканы коебуз. Дискотека, Ислам. Так, биздики мындай болду, достор. Атай эле ушундай койдук, деген аркы панель жака койдурбай эле койдук. Балдар өзү деле
көзгө деле кичине эметип калат. Ошон үчүн мындай ачкан да, кыскасы. Эшикти ачкан да. Болмой кетти. Свет өчүрүп туруш керек экен да. Братан басып турасызбы? О, мына. Эке панели. Охо, бияк Москва Сити болуп кетти го бияга. Көрдүңүздөрбү достор? Азыр музыканы коебуз, приложенияны бир сыйра көрсөтүп берет. Музыканы коебуз, даңгырадың го. Сырт кайдап чыгып, анан эмени ошо жактан көрсөтөбүзбү? Туманды эшиктен. Эшиктен көрсөтөбүз достор, мынакей. Пока что мындай азыр бир аз место тарыраак болуп атат. Адам көп. Мына жакта адамдар да. Бол, братан, күчөйт этип кой эле. Азыр эшикке алып чыгып турса, жакшылап обзор кылабыз. Так, достор, кийинки этабыбыз мына. Жана бир Шкода Октавияны көргөзгөнбүз сиздерге. Эми ошону эле так меникине жасайт. Буюрса азыр алгач ошо печкалардын эмелерин турлап алат экен. Так, биз мафонду өчүрүп коёк, себеби YouTube'дун шарттарга туура келбейт. Кыскасы мындай айдаган вообще башкача экен, самолетто жүргөндөй эле болот экенсиңчи. Эми будан кийинки видеолордо көрөсүздөр. Bunun faydasını aytты, иштеги машинанын ичиндеги запахтарды. Так, ушул аппаратта экен иштин бардыгы, көрдүңүздөрбү? Азыр өтүп кетти го, эми кеттим менен. Шуну бекалган ачылат э? Ортодо ачылат да ошонусу. Мына башталды, карап туруңуздар. Кетти мына. Мынакей. Бүт бар жогунан чыга баштайт экен мынакей. Дагы бир жол көрсөтүп коеюн. Мындай ысык эме да, буу да мындай айтканда. Так, алды жагынан пока мен чыгып атат, алды жагынан да. Эми орто жагынан кыскасы. Жаап коебузбу эшикти? Эми ар жагынан тартайын мен. Охо, мындай запах өтө сонун экен. Бул азыр кандай жыт ошондо? Новый машина. Новый машинаныкы экен. Каалаган табитиңиздерди тандасаңыздар болот. Малина, клубника жана ушул сыяктуу. Охо, мынакей эшикти жаап турабыз. Машинанын сыртынан көрүнүшү мынакей. Терезеге байкадыңыздарбы? Туман ичи. О, туман. Так, мына ушундай достор, Айбегибиздин акыркы биздин көрүүчүлөргө кайрылуусу бар экен. Айбек, ушул сизге да чоң рахмат. Ушул туманды кылдык подсветканы. Ушул такси байкелерге, кыргыз өзүбүздүн айдоочуларга келиңиздер. Ушул адресте Борисовский пруду 8 строение 1. Телефон номерин айтып кое берели азыр же. Ылдыйга коюп коебуз. Ылдыйсына коюп коет. Ушул келиңиздер. Нуркейдин атынан 20% скидка кылып беребиз Нуркейдин каттоочуларына. Ошо биздин айтар сөзүбүз. Сизге да чоң рахмат. Сага да ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Мен мындай айтканда доволен деп койсом болот. Ошо биздин билбейм, бөлөктөрүмө салыштырмалуу бүтө эле арзан кылып атабыз. Мисалы, ушу сухой туман башка мойкаларда детейлингтерде 3000ден башталат экен. Ушундай ушу азыр акция кылып 700дөн эле Нуркейден деп келсе 500дөн кылып беребиз. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Кыскасын айтканда өдөөдө айтып өттү. Кайра айткан менен тыянак чыкпайт. Ийгилик инем. Алла разы болсун. Дайым ушинтип мындай өзү жүзүңдөн эле билинип тураткандай да экен. Сөздүн ачыгы. Рахмат, Алла разы болсун. Достор, бардыгын сиздерге чагылдырып бергенге, көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Инилерибиздин колунан кандай иштер келет,
кыскасын айтканда машинени жакшы карап айдаган байкелерибиз, досторубуз, айдоочуларга бүт өзүбүзгө керектүү нерселерди ушул жерден жасайт. Сиздер менен коштошом анда. Группаларга бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөөгө пайдасы тиет. Сиздер менен мен Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.